Жакында эле Балыкчы шаарында катуу шамалдан улам үйлөтмө батут оодарылып, бир кыздын буту сынып, дагы бирөө реанимация бөлүмүнө түшкөн. Баткен районундагы Самакандек кыштагында каналдан кичине кыздын жансыз денесин алып чыгышты. Аны ойноп жатып, кырсыктап сууга агып кеткен деп жатышат. Нарын районунда Миңбулак айылында 10 арча суусуна түшүп кеткен 7 жашар кызды бир айга жакын убакыт издеп табышты. Бул кырсыктар көбүнчө кенебестик менен шалаакылыктын кесепети экени түшүнүктүү. Ошондуктан өкмөт ар кандай кырсыктардын алдын алуу үчүн калк арасында ата-энелер менен балдарга коопсуздук чаралары жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады. Көбүнчө ушул жанагы сууга жаш балдар кокустук болуп сууга агып кетип каза болуп калып атышат. Ошондуктан биз дагы бул бүгүнкү күндө ушул калк арасында сууда түшүү эрежелери жана кайсы жерде кандай суу объекттеринде сууга түшкөнгө болот, ал эми кайсы жерде сууга түшкөнгө болбойт. Бул тууралуу биз калк арасында түшүндүрүү иш-чараларын күчөтүлгөн темпте алып барып жатабыз. Бирок бул дагы аздык кылат, себеп дегенде бул жакта жарандардын өздөрүнүн дагы жанагы коопсуздук эрежелерин сактоосун дагы билиши зарыл. 2018-жылы 27 адам ар кандай себеп менен сууга чөккөн. Алардын ичинен 9-у 18 жашка чыга электер. Ал эми үстүбүздөгү жыл башынан бери 33 адам сууга чөгүп каза болгон. Алардын 14-ü 12 жашка толо элек балдар. 6-о 12ден 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Бир эле учурда мамлекеттик тиешелүү органдар балдардын бардык эс алуу жана оюн зоок жайларын текшерүүгө алып жатат. Каждый год с марта месяца, апрель, то есть... Жыл сайын март апрелден тарта май айындагы майрамдарга даяр болушубуз керек. Бардык жабдыктар ремонттон өтүп, техникалык көзөмөл жана кароодон өтөт. Аттракциондорду кыштан кийинки иштөөгө даярдык иштери болот. Ошондой эле даярдык менен бирге техникалык кароо жүргүзүлөт. Айрымдарын оңдоп түзөп, боеп, тетиктерин алмаштырып даярдайбыз. Бул иштердин баары белгилүү бир мөөнөттө аткарылат. Азыр бизде жай, ошондуктан бул иштердин баары аткарылып бүткөн. Тиешелүү органдардан комиссия келип аттракциондорду иштетүүгө даярдыгын текшеришкен. Эч кандай мүчүлүштүктөр чыккан жок. Замечаний никаких выявлено не было. Балдардын коопсуздугун камсыз кылууда бир эле текшерүү, түшүндүрүү иштери аздык кылышы мүмкүн. Бул жерде балдардын коопсуздугуна көз салган ыктыярчылар кыймылы сыяктуу коомдук иш-аракеттер да зарыл деп жатышат.